Кыргызстандын тышкы соодасы солгундоодо, экспорт менен кошо импорттун дагы көлөмү түшүп, тактап айтканда кыргызстандыктар мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыйла аз дагы сатып алып калышты. Кыргыз экономикасынын дээрлик күрөө тамыры болуп саналган Дордой базарында соода бир аз жанданганы айтылууда. Бирок ошол эле маалда кыргызстандык сатуучулар мурдагыдай болуп товарды Кытайдан түз ташыбастан Казакстандын Харгос базарынан алып келүүгө өтүп жатат. Өз товарларын, айрыкча тамак аш азыктарын 170 миллиондук ЕСтин рыногуна сатабыз деген кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн дагы үмүт актал элек. Бул рынокко чыгуу үчүн сертификациядан өтүп, Евразиялык экономикалык союз рыногунун талаптарын толук аткаруу керек. Айтмакчы, кыргызстандык азык-түлүк өндүрүүчүлөр 2019 жылдын август айынан тарта ЕСтин талаптарын Кыргызстандын рыногунда сатуу үчүн дагы аткарышы керек. Болбосо экспортко чыкмак турсун, ички рынокты жоготуп коюу коркунучу бар. Азыр эле ички рынокто айрым жергиликтүү товарларды Беларусь, Казак, орус өндүрүүчүлөрүнүн продукциясы ээлей баштады. Алдыдагы жарым саатта Капитал командасы ушул жана башка экономика, бизнес темаларына сереп салат. Биз менен болуңуз. Кыргызстандын тышкы соодасы жылдын 1-2 айында 316,5 миллион доллар түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 30%га кыскарды. Анын ичинде экспорт өткөн жылдын ушул эле маалына салыштырмалуу 40%га чейин түшүп, 8 миллион долларды түздү. Жеңил өнөр жай тармагынын иши жыл башынан бери кескин солгундаган. 2015 жылдын ушул эле маалына салыштырмалуу 18,5%га азайып, 345 миллион сомго кийим-кечек тигилген. Кыргыз тигүүчүлөрү чет өлкөдөгү рыногун жоготууда. 2015 жылдагы экспорт 2014 жылга салыштырмалуу 48%га азайып, 75 миллион долларды түзгөн. Жеңил өнөр жай тармагынын өкүлдөрү учурда экспортко караганда ички рынокко багыт алып жатканын айтышат. Ошол эле учурда Дордой базарында жергиликтүү тигүүчүлөргө жана Кытай товарларына атаандаштык жаратып, Өзбекстандын кийим-кечектери сатылууда. Кесиптешим Жазгүл Масалиева Дордойдун азыркы абалы менен таанышып келди. Азыр Кыргызстан акыркы 4-5 жылдан бери швейный эмелер аябай өнүктү. Вот основном шымдан баштап бүт баардык шортиктерди өзү тиге баштады. Башта Кытайдан келген эмелер аябай кымбаттады. Аны өзүбүз тигип, азыр өзүнүн өндүрүштү өнүктүрүп атабыз Кыргызстанда. Кытайдан бир аз кымбатыраак келет. Бирок алардыкын деле алып кете берет. Соода болуп атат, Кудайга шүгүр. Алматы, Казакстан бизге все равно келет. Бизде пашыв аябай өнүгүп барат. Казакстанда бул пашыв деген нерсенин пайда боло элек. Кыргызстан алдыда бир аз. Бизден Казакстан алып кетет, Тажикстан алып кетет, Россия алып кетет. Азыр бир аз мына кризиске байланыштуу Россиядан азыраак келип атат, бирок Кудайга шүгүр болуп атат. Контейнерларды арендага алыш кыйын болуп калды да. Бир дагы бош контейнер жок. Себеби тигичүүлөрүн аябай көп болуп кетти. Өзүнчө производство ачкан көп болуп калды. Эл азыр реэкспорт болуп товарлар Кытайдан алып келбей, ошо Кытайдан фурнитурасын алып келип, берден тигип, өзүнчө производстволорду ачып, Мадыйын Кыргызстан деп өзүнчө тигип баштады. Дордойдон негизинен товарлар Туркиядан жана Кытайдан алынып келинет. Статистикалык комитеттин маалыматына ишенсек, бул эки өлкөдөн келген товарлардын көлөмү былтыркыдан анчейин айырмаланбайт. Мисалы, Туркиядан январь-февралда 1 миллион 400 миң долларга кийим-кечек, 1 миллион 200 миң долларга кездеме жана текстиль алынып келинген. Кытайдан болсо 2015 жылдын январь-февраль айларында 3,5 миң долларга кийим-кечек алынып келинсе, быйыл 200 миң долларга гана аз алынып келинген. Bir günde tam bir buyum ötüp ketse daha suyunup ketет azırчы. Paçin bolsa paçin dep koydu. Paçin bolsa şu suyunup keterişet. Biz paçin kıldık dep suyunut саsetler bir-birine айтып. Şunday болуп kaldı azыр. Жаңы товар сураган деле эч ким жок. Казакстан, Россиядан келген адам деле жок бизде базар. Тып-тынч мисалы. Өзбекстан эми аябай жакшы иштеп атат. Өзбекстанда болуп иштеш биз үчүн билбейм. Биз андай болуп иштей албайбыз. Өздөрү чыгарып атышат алар. Мына Өзбекстандын товарлары. Аябай арзан. Футболкалар 50 сом, 30 сом, 40 сом, 50 сомдон Өзбекстан менен телефон аркылуу сүйлөшүп алдырсак болот. Сыртына дагы телефондорун бүт жазып койгон булар, как госстандарттагы кылып. Булардан товар алыш оңой. Мына телефондорунан бери жазып койгон мындай болду. Тияктан Өзбекстанга чыгарат. Биз Кара Суудан алып келебиз. Бул жактагы арзаныраак Кытайдан караганда. Розничный да алат, оптом дагы алат. Бул арзаныраак, ошон үчүн оптом алганга жакшы да. Казакстан көбүнчө алат, өзүстүк алат. Каргосто бирде контейнер жок экен. Ошодо 3 эле здание турат. Ошо зданияларда бирде товар Турциядан жок. Баягы эле ширпотреб китайский бар экен. Бизге керектүү товарлары, сапаттуу, жакшы товарлар жок экен.
Анан жана ишкерлер келгиле биз өзүнчө площадьтарды арзан берип атабыз, бесплатно берип атабыз, бекер берип атат, андай жок экен. Бекер деген биз аны да сурап келдик, өзүнчө кирдик. Алматыда товар 500 сомго арзаныраак. Биз товарды Кытайга барбай калыптыр ишкерлер. Казакстандан алып келет, аны деле калп. Биз өзүбүздүн мурунтан эле илгертен менен эле Дордойдон ишкерлери контракт түзүп, өзүнчө чоң фабрикалар, огромный фабрикалар, бир эле бир ишкерге иштеген фабрикалар бар. Ошо өзүңүз ойлосоңор, кандай ошо ишкер барып туруп товарды Харгостон алат, анан андан дары Кытайдан алат. Бул баары эле калп сөз. Мы работаем непосредственно с фирмой, с фабрикой, поэтому в Урумчи не закупаемся, в Каргоз не закупаемся. Харгозду айтып атасыз, Харгоз бул тамырлашып кетиши өтө кыйын. Ачыгы. Бизде баягындай сөз менен айтып эле бул Харгоз мондай андай, ал жактан өнүгүп кетиши өтө кыйын. Ошол эле маалда кыргызстандык соодагерлер мурдагыдай Кытайга түз каттабастан Кытай товарларын Казакстандан Харгоз базарынан ташууга өтүүдө. Сооданын duty free моделин колдонгон Харгоз базары 2011-жылы 9 декабрда ачылган. Базардын айрым бөлүгү иштеп жатканы менен айрым бөлүгү дагы деле курулууда. Жарымы Алматы областында, жарымы Кытайдын Синьцзян уйгур автономдук округунда жайгашкан. Харгоздон Алматыга чейин 361 км. Бул Бишкектен Алматыга чейинки аралыктан 125 км алыс. Харгоздун жалпы аянты Дордойдон 5 эсе чоң, 528 гектар. Анын Кытай тараптагы 343 гектар аянтагы курулушу бүткөн. Казакстандагы 185 гектардагы курулуш 2018 жылга толугу менен аяктары күтүлүүдө. Чек ара кызматтык эл аралык борбору Харгоз акционердик коомунун ээси Казак өкмөтү. Ишкананын акциялары 2011 жылдан бери Самрук Казына холдингине кирген Казакстан темир жолдорун башкарууга берилген. Кытай жакынкы 5 жылда Харгоз чыгыш дарбаза эркин экономикалык аймагынын логистикалык жана индустрия тармагына $600 миллион салмакчы. 2020 жылга чейин жүк ташуунун көлөмүн 4 миллион 400 миң тоннага жеткирүү планы бар. Аталган долбоор шопинг борборуга тарган эмес, бизнес жана медициналык туризмди өнүктүрүү да каралат. Туристтер 30 күн визасыз жүрө алышат. Харгоздон алып чыккан товардын салмагы 50 килограммдан жана наркы 1,5 миң евродон ашпаса, Евразиялык экономикалык союздун аймагында бажы акысы алынбайт. Долбоор толук ишке киргенде 10 миң жумушчу орун түзүлөт. Аталган базарга Кыргызстандан дагы соодагерлер каттап товар ташып келүүдө. Бирок базардан кеңири соода кылууга казак тараптын айрым чектөөлөрү мүмкүнчүлүк бербей жатканы Харгоз жакынкы арада Дордойдун ордун алмаштырат деген пикирлерди жокко чыгарууда деп баяндайт атайын Казакстанга барып базар менен таанышып келген Азаттык радиосунун кабарчысы, экономикалык журналист Замира Кожобаева. Харгоз базарына Бишкектен башка Казакстандын булуң бурчунан соодагерлер келет. Дайыма келип жүргөн соодагерлердин айтымында ишемби жекшемби күнү эл көп болот. Алматы Алтын көл багытында поезд жык чыйма соодагерлери менен келет. Виза ачпайт азыр. Индивидуальный деген виза жок. Азыр муну 1 жылга ачып алчубуз, кетчүбүз. Кытайларга виза ачып берип атып, бизге виза ачкан жок. Группамен дейт. Группамен 10 кишини кайкын табасың. Соодагерлер Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине киргени Кытайга түз каттап, товар алып келип сатуу оорлогонун айтышат. Буга биримдикке кирбеген өлкө катары Кытайдан келип жаткан товарлардын бажы төлөмдөрү кымбаттаганы негизги себеп. Ушул расцветкалары, мыналардын баардыгы мурун биз Союзга чейин биз Бишкектен алып келчү элек, анда арзан болчу. Бирок таможен Союзга киргенден кийин бул китайскилердин баардыгы кымбат. Анан буларды алып келе албай калдык. Ушундан улам Кыргызстан Евразиялык биримдигине киргенден бери Дордой, Кара суу базарлары реэкспорттон уттурууда. Өзгөчө Кытайдын товарларын Орусия, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанга сатуу жагы дээрлик басаңдаган. Байкоочулардын баамында казактар мындан пайдаланып Дордойдун ордун Хоргоз базары менен басуу аракетин жүргүзүп жатат. Анткени мурда Дордойго келип соода кылып жүргөн негизинен казак соодагерлер Харгозго карай агылууда. Алардын арасында кыргызстандык соодагерлер ошондой эле Дордойдун өзүндө соода кылгандар да бар. Анткени Харгозго Казакстан аркылуу барып соода кылуу арзанга түшөт. Көпчүлүк соодагерлердин негизги утушу Кытайга визасыз кирүү болууда. Харгоз базары азырынча аянты жагынан Борбор Азиядагы эң чоң базар болууда. Бирок соода түйүндөрүнүн саны жагынан Дордойго жетпейт. Ушундан улам айрым эксперттер Харгоз базары жакынкы убакытта Дордойду басып өтө албасын белгилешүүдө. Харгоз базарынын келечегине Казакстан тараптын чектөөлөрү да балта чабуусу мүмкүн. Мындай ири аянтта үлкөн максаттар менен курулуп жаткан базардын соодасы да чоң болбосо, товардын көлөмүнө жана салмагына салынган чектөөлөр Харгоздун соодасын бат эле бүтүрчүдөй. Мына ошол Казакстандын айтылуу Харгоз базарына ошол кыргызстандык ал жактан товар ташыган соодагерлер менен кошо барып, базарды өз көзү менен көрүп таанышып келген
Кыргызстандык журналист, Азаттык радиосунун журналисти Замира Кожобаева азыр биздин студияда. Замира, саламатсызбы? Мен билгенде сиз ушул Казакстандагы Хоргоз базарына алып келген биринчи кыргызстандык журналист болушуңуз керек да. Анан негизи эле биз базарды атын алыстан эле угуп атабыз, бирок өзүнүн масштабы кандай экен, бир көргөндө кандай таасир калтырат экен базар? Негизинен менин көзүм жеткени азырынча Хоргоз өтө жандуу ишке кире элек. Анткени ошол дээрлик 600 гектарга жакын жерде аянтты ээлеген базар, дээрлик 400 гектарга жакын аянты Кытайдын аймагында жайгашкан, калганы Казакстан аймагында жайгашкан, бирок толук кандуу ишке кире элек деп айта алам. Анткени Кытай тарап бир топ өнүккөн шаарчалар курулуптур, кадимкидей эле ошо базардын айланасында. Ал эми Казакстан тарапта азырынча эч кандай имарат да салына элек да. Материалда айтып жатасыз да, мисалы үчүн ошол базардын өнүгүүсүнө бут тоскон бир негизги жагдай катары мына ошол Казакстандагы бир катар чектөөлөрдү. Бул чек арадагы чектөөлөрдү айтып атасызбы? Бул формалдуубу же формалсыз чектөөлөрбү? Негизинен эрежелер ошондой киргизилиптир. Бир киши, бир соодагер 2ден ашык, бир размердеги, бир өңдөгү дээрлик окшош буюм ала албайт. Бир киши 35 килограммдан ашык товар көтөрүп чыгып кете албайт. Ошол учурда ал сиз көтөрүүчү жүктүн дагы өзүнүн габарити өлчөмү бар да, ошондой гана болуш керек, андан ачык өлчөмдө болбош керек. Талап кылынган чектөөлөрдөн тышкаркы өлчөмдө, тышкаркы салмакта жүк алып чыкса, анда Казак поштасынын кызматы менен колдонулат деп да киргизип коюптур, бирок ал дагы бир соодагерге бир айда бир гана жолу. Талаптар ушундай ыңгайсыз болуп атса, бирок ошого карабастан демек азыр кыргызстандык соодагерлер барып Кытайдан эмес, Казакстандан, ошол Хоргоздон алып келүүгө өтүп атышыптыр да. Алар эмне себептен барып атканын түшүнө алдыңызбы? Эмне себептен алар Кытайга түз эмес, Казакстанга барып атканын? Бизде менен барган кыргызстандык соодагерлердин негизги айткан жүйөсү бул Кытайга азыркы учурда виза алуу оор болуп калганын айтышты. Баягы ар кандай коопсуздук жагынан Кытай бир тараптуу визаны берүүнү чектебеди беле, эркин берүүнү. Мурдагыдай бир айга бир жолу алып коюп эле жеке адамдарга виза ачуу оор болуп калды деп айтышты. Бул өзүнчө бир. Экинчиси, Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиктин аймагына киргенден кийин Кытай үчүнчү өлкө катары Кытайдан келүүчү товарларга бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшү. Мына ушул дагы бир чоң себеп болуп тургандай да. Анткени Казакстан менен Кытайдын чек арасында жайгашкан Хоргозго эч кандай визасы жок эле. Казакстандан кадимкидей чыкты болуп Кытайга кирип, ал жерден базардан алып келесиң, бирок эч кандай бажы төлөнбөйт. Ошон үчүн ал жактан келген товарлар Кытайдан Үрүмчүдөн барып алып келген товарларга караганда кыйла арзан түшүп атыптыр да. Хоргоздун сатып алуучулары булар кимдер экен? Баягы Кыргызстандан бараткан анча-мынча соодагерлерди эске алып алганда кимдер, кайсыл жакка, кандай көлөмдө алып кетишет экен? Жалпы Кыргызстандан жумасына 2 жолу автоунаа барат соодагерлерди алып. Мен жума ортосундагы шаршемби күнкү агымга кошулуп калдым. Биз шаршемби күнү жолго чыгып, бейшемби күнү эртең менен базарда болуп калдык. Ал эми ошол жердеги ишкерлердин айтымында дем алыш күндөрү аябай эл көп болот. Ошол күнү Алматы Алтын көл багытындагы поезд келет экен, ошол менен көп соодагерлер келет деп айтышты. Негизинен Бишкектен чыккан автоунаага дагы Кордойдон жана Алматыдан башка соодагерлер кошулушат экен. Чоң 50-60 адам батуучу автобус менен ошо бир барып. Андай автобустар ошол эле, мисалы, мен барган бейшемби күнү бир 10 чакты болду деп айтсам болот. Демек азырынча бул Казакстандык, анан Кыргызстандык соодагерлер. Азырынча Казакстандык, Кыргызстандык, бирок ошол поезд келген күндөрү Орусиядан дагы келишет деп айтышты. Бирок ачыгын айтканда мен орусиялык соодагерлерди көп көргөн жокмун. Биз азыр жанагы бир базар деп эле айтып атабыз. Эми базар десек, баягы көрүүчүлөрдүн түшүнүгүндө кадимки бир дордойго окшогон базар эстеши мүмкүн, бирок көрүп келген кишилердин айтымында бул өзүнчө бир чоң шаар базар деп айтып атышат да, инфраструктуралык жактан өнүккөн. Бул багытта эмнелерди байкай алдыңыз? Казакстандын бажы көзөмөлүнөн чыкканда эле көзгө көрүнөт, бийик кабаттуу имараттар, кадимки эле шаар тургандай көрүнөт да. Анан кийин ошол Кытай тарапка, Кытайдын чек арасына өткөндөн кийин жолдор кенен зымылдаган жолдор, таксилер жүрүп турат. Ошол жерде мейманканалары бар. Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, мен Алматадагы кыргызстандык соодагерлер менен дагы сүйлөшүп калдым. Алар айтышты, биз дагы ошол Хоргозго барып байкаштырып көрөлү деп атабыз. Ошол жерде эгер мүмкүнчүлүк болсо, Кыргызстанда тигилген кийим-кечек, Кыргызстанда тигилген буюм тайымдарды ошол жака алып барып сатуу жагын караштырабыз депчи. Анткени
Хоргоска Кытайдын товарларын алганы барган казакстандык ошол эле орусиялык соодагерлерге Дордойго дагы көзүнчө келип соода кылып кетүүдөн көрө ошол Хоргостун ичинде эле Кыргызстандын товарларын алып кетүү ыңгайлуу болот деп эсептешет экен да. Анан ошол учурда биздин дагы кээ бир ишкерлер айтып жатат, ошол Казакстанда тургузулса деле, ошол чек арада тургузулган Хоргос базарында деле барып ушул кыргызстандык соодагерлер иштеп калышы ыктымал деген айрым маалыматтар боюнча Дордойдон бүгүнкү күндө барып ошол Хоргостагы ири соода түйүндөрүнөн орночого алып иштеп андан ары соода кылып иш жүргүзүп кетүүгө аракет жасап жүргөн дагы ишкерлер бар экен. Жолуктура алган жоксузбу? Бирок мен жолуктура алган жокмун. Бирок Алматыдагы соодагерлердин ошондой дымагы бар соодагерлер менен сүйлөштүк. Ал ортодо 2015 жылы Кыргызстандын ЕС өлкөлөрү менен соода байланышы 21%га кыскарып, 2 миллиард 401 миллион долларды түздү. Экспорт 20%га, импорт 37%га кыскарган. Жыл башынан бери бул көрсөткүчтөр мындан дагы төмөндөгөн. Биринчи 2 айда ЕС өлкөлөрү менен Кыргызстан 180 миллион 800 миң сомго соода кылган. Бул өткөн жылдын январь-февралына салыштырмалуу 33%га аз. Негизинен өлкөнүн сырткы соодасынын 34%га жакыны Евразиялык экономикалык союз өлкөлөрү менен болуп, экспорттун 41%дан ашыгы бул уюмга кирген мамлекеттерге жөнөтүлсө, Кыргызстанга кирген импорттун 31,5%дан ашыгы дал ушул союздаш өлкөлөрдөн келет. Армения менен 2015 жылдын соода байланышы $500 миллион түзсө, ал эми ЕСке киргенден кийин бул өлкө менен импорт токтоп калган. Бирок бул өлкөгө Кыргызстан товарларын жөнөтүп турат. Жыл башында Белоруссия менен союздаш болгонуна карабастан, экономикалык алака 2015 жылга салыштырмалуу 90%га чейин азайган. Белоруссияга экспортко караганда ал жактан көбүрөөк импорттайбыз. Бир жылдык импорт 53 миллион 800 миң доллар көлөмүндө. Анын ичинен 23 миллион 800 миң долларлык товарды ЕСке киргенден кийин келген. Жыл башынан бери Белоруссия Кыргызстандан 400 миң долларга товар сатып алган. Коңшу Казакстан үчүн Кыргызстан ЕСке чейин дагы товарын сатууга ыңгайлуу рынок болуп келген. Казакстандан импорт экспортко караганда 30%га көп болчу. Бирок Статкомго ишенсек, анда жаңы жылдан баштап Казакстанга экспорттун көлөмү өткөн жылдын башына салыштырмалуу 2 эсе көбөйгөн. ЕСтеги эң ири партнер албетте Россия. Бул өлкө менен болгон тышкы соода байланыш 1 миллиард доллардан ашат. Кыргызстан ЕСке кошулгандан кийин эки өлкөнүн тышкы байланышы март айына чейин 485 миллион доллар түздү. Өткөн жылдын сентябрынан бери импорт 420 миллион доллар болду. Бул 2015 жылдын жарым жылына салыштырмалуу 30%га аз. Ал эми экспорт 2 эсе көбөйүп 104 миллион долларга жакындады. ЕСтин тамак аш товарлары боюнча техникалык регламенти Кыргызстандын ички рынок үчүн 2019 жылдын 12 августунда ишке кирет. Ага чейин кыргызстандык ишкерлердин жаңы талаптарга ылайыкташуусуна 2 жыл убакыт берилет. 2 жылдан кийин дагы белгиленген мөөнөткө чейин Кыргызстандын аймагында бул жааттагы улуттук мыйзамдар күчүн сактап кала берет. Ал эми ЕСтин Кыргызстандан башка рыноктарына өз тамак аш продукцияларын сатам деген кыргызстандык ишкерлер техникалык регламенттин талаптарын бүгүн дагы аткарышы керек. Ал кандай талаптар? Евразия экономикалык биримдигинин тамак аш продукцияларынын коопсуздугун камсыз кылган техникалык регламентинин биринчиси 2011 жылы кабыл алынган. Азыр ЕАЭСте тамак аш продукцияларына карата ондой иш кагазы бар. Уюмдун аймагында тамак аш азыктарынын негизги талаптарынын бири бул ГМОго бөгөт коюу. Химиялык жана микробиологиялык көрсөткүчтөр нормадан ашпашы шарт. Ошондой эле товардын аныктамасы, маркировкасы, таңгагы регламенттин чегинде гана болушу керек. Ал эми өндүрүштү эл аралык хасп стандарты менен гана жүргүзүү зарыл. Ар бир товарды ага байланыштуу маалыматтар, жазылган иш кагазы коштоп жүрүшү керек. 2019 жылдан кийин бул техникалык регламенттин чегинде чыгарылган бардык товарлар бирдей маркировкаланат. Эгер ишкердин товарлары бул талапка жооп берсе, анда ал юридикалык же жеке ишкер катары уюмга мүчө өлкөлөрдө катталууга укуктуу. Сертификациялоо жана текшерүүнү Евразия экономикалык биримдигинин аймагында катталган лабораториялардан өтүү керек. Ал эми мына ушул талаптарды аткарууга кыргыз өндүрүүчүлөрүнүн даярдыгы туурасында Жашылча жемиш өндүрүүчүлөрүнүн ассоциациясынын директору Диляра Алимжанова менен кесиптешим Айсул Тикимбаева маектешти. Насколько вообще сегодня это производство готово к тому? Бүгүн биздин өндүрүүчүлөрдүн канчасы ЕАЭСтин рыногунун толук кандуу мүчөсү болууга даяр? Экономического союза. Очень маленькая часть предприятий, которая готова, то есть
Те, кто экспортировал, собственно, они и готовы. А те, кто только собираются экспортировать, те, которые мечтают. Буга чейиндагы товарларын экспорттоп келгендер гана даяр. Экспортко чыгууга камынып жаткандар мына миллиондогон рынок ачылды. Эми товар жеткирип баштайбыз дегендер даяр эмес. Рынок ачылды, каалаган нерсени сатууга болот деп ойлогондор адашат. Анткени Евразия экономикалык биримдигинин талаптары катуу, өзүнүн техникалык регламенти бар. Аны аткаруу керек, андыктан жөн эле экспортко чыгуу мүмкүн эмес. 2019 жылдын август айында техникалык регламент күчүнө кириши менен айрым ишканалар жабылып калышы мүмкүн эмеспи? Анткени андагы талаптарды аткарбагандар товарын азыр башка жакка сата албай жатса, кийин Кыргызстандын дагы аймагында сата албай калышат да. Риск действительно очень высокий, потому что большая часть предприятий, те, которые не экспортируют продукцию, они до сих пор считают, что көпчүлүгү жабылып калышы мүмкүн. Анткени кээ бир ишканалар биз экспортко чыкпайбыз, Кыргызстанда гана сатабыз, бул техникалык регламенттин бизге тиешеси жок дешет. Бирок иш жүзүндө бул баарына тиешелүү. Предприятиям придется закрыться или ждать предписаний, когда таковые поступят, потому что нужно будет уже выполнять эти условия технических регламентов, даже для того, чтобы производить продукцию на внутренний рынок. Азырынча эки гана техникалык регламент боюнча сөз кылып жатабыз, Да, речь идет о техническом регламенте. Ооба, алгач тамак-аш коопсуздугу жана маркировка регламенти ишке кирет. По маркировке. Пока для Кыргызстана это называется переходный период, да, когда для Кыргызстана еще действуют национальные нормы по производству той или иной продукции, национальные нормы, национальное законодательство. Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнүн азыр өткөн мезгилде даярданууга дагы убактысы бар. Азыр эле акырындап дүкөндөрдүн текшерүүндө Белоруссиянын, Казакстандын товарлары жергиликтүү товарлардын ордун ээлеп жатат. Сиздин ассоциациянын мүчөлөрү атаандаштыкка туруктук берип жатышабы? Өндүрүш азайдыбы же мурдагы деңгээлдеби? Вашей ассоциации, насколько вообще им пришлось снизить объемы производства, насколько они вообще чувствуют на себе вот эту вот конкуренцию, есть ли какой-то спад производства из-за того, что их продукция, что продукция других стран оказалась более конкурентоспособной? Ну, я думаю, это неправильно будет сказать, что нашей продукции стало меньше, местной продукции стало меньше на рынках наших торговых сетей в связи с вступлением в ЕАЭС. Это неправильно, потому Менимче Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин биздин өзүбүздүн товарлар базарларда азайып кетти деген туура эмес. Ал эми супермаркеттерде буга чейин деле импорттук товарлар көп болчу. Алар дайым көрүнүктүү жерде коюлат. Жергиликтүү товарлар бар, бирок анчалык сый болбогондуктан азырактай көрүнөт. Ооба, бирок биздин рынокко Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөштөрүбүздөн арзан товарлар келип жатат. Аларга салыштырмалуу жергиликтүү товарлар бир топ кымбат. Анткени биздин товарлар нукура, органикалык. Мисалы ширени алсак, ал таза, сыгылып алынган шире. Импорттук шире бул нектар, мөмөнүн даамы кошулган суу десек болот. В большем количестве дешевая из наших партнеров, из стран-партнеров по ЕАЭС, это да. Но и с другой стороны, это же вопрос конкурентоспособности и рост развития своего собственного предприятия. Бирок бул жерде атаандаштыкты да эске алуу керек да. Анткени эгер ишкер товарын сертификациялап, эл аралык талаптарга ылайыкташтырса, анда анын наркы жана сапаттык деңгээли дагы жогору болуп, өндүрүштүн көлөмү дагы көбөйөт эмеспи? Ну, то это не просто так делается, для того, чтобы их предприятие еще больше производило, еще больше развивалось. Естественно, это будет означать... Ооба, албетте бул өндүрүштүн көлөмүн көбөйтөт, ишкерлер үчүн пайдасы гана тиет. Естественно. И вопрос сертификации все-таки. Насколько сейчас, опять же, остро стоит тот момент, каким образом будет подтверждаться соответствие предприятий? ЕАЭСтин рыногуна чыгуу үчүн товардын техникалык регламентинин талаптарына жооп бербестигин аныктай турган мекеме барбы? Есть ли такие организации, структуры здесь, в Кыргызстане, которые подтвердят, что да, вот продукция этого предприятия готова к тому, чтобы выходить на рынок Евразийского экономического союза? Вопрос лаборатории – это очень острый вопрос, он стоит давно. И на сегодняшний день, насколько я могу судить, у нас нет ни одной лаборатории, которая бы могла выдавать полный спектр. Бул лаборатория маселеси көптөн бери чечилбей келе жаткан көйгөй. Биздеги лабораториялардан өткөн ишканалар бар. Бирок алар бир эле талап боюнча сертификация бере алат. Азырынча Казакстан жана Орусиянын лабораторияларына кайрылып жатабыз. Но лаборатория ачуунун зарылдыгы барбы? Ну, конечно, нужно, потому что это дорого. Ооба, абдан зарыл, бирок кымбат. Анткени менен жергиликтүү өндүрүштүн, бизнестин кызыкчылыгы үчүн лаборатория ачуу керек. Отечественные, это как бы истина.
Ну и другой такой странный момент, да, обычно само бизнес-сообщество очень четко улавливает вот эти вот сигналы. Бизде абдан көп медициналык лабораториялар бар. Бирок эмнегедир биздин бизнесмендер тамак ажарлыктарын текшерген лабораторияны ачуу менен утуш табуулорун түшүнбөй жатат окшойт. Сиздин пикириңизде эмнеге бизнесмендер бул ишке киришкиси жок? Өкмөт дагы бул тармакта иш жүргүзбөй жатат? Из бизнесменов не уловил вот это вот веяние, да, что вот эта вот лаборатория нужна, что одна лаборатория, у которой по сути не будет конкуренции. Же өкмөт бул тармакта иш жүргүзбөй жатабы? Все ждут, что государство откроет наконец. Ну, это очень дорого. Открыть такую лабораторию, это очень дорого, поэтому у нас, видимо, не находится бизнесменов, которые открыли бы подобные лаборатории. Баасы өтө кымбат болгондуктан азырынча каалоочулар болбой жатат окшойт. Ал эми өкмөт болсо көптөн бери айтып, бирок азырынча ишке ашыра элек. Вот-вот у нас откроются какие-то лаборатории, что то ли правительство открывает, то ли какие-то проекты международные. Но время идет, пока у нас подобные лаборатории не открываются. Мына ушундай жергиликтүү өндүрүүчүлөр азыртадан сертификация маселесин чечип, өз өндүрүшүн ЕСтин талаптарына ылайыктабаса, экспортко чыкмак турсун ички рынокто башка союздаш өлкөлөрдүн өндүрүүчүлөрүнө тарттырып ийүү коркунучунда турат. Өлкө ЕСке мүчө болгон 8 айдын жыйынтыгында эле кыргызстандык товарлар уюмдун аймагында гана эмес, ички рынокто дагы таандаштыкка туруштук бере албай жатат. Белоруссия, Орусия, Казакстандан келген товарлар арзан наркы менен жергиликтүү ишкерлердин түшүмүн дүкөн жана базарлардан сүрүп чыгарууда. Борбор калаадагы азык түлүк саткан дүкөн базарларда кер жуучу каражаттар, ичимдик суусундуктар, өсүмдүк майларынын басымдуу бөлүгү импорттук товар. Алимент таттуулар бөлүмүндө жалаң Казакстандын Рахатынын жана Орусиянын кондитердик компанияларынын момпо суйларын кездештирүүгө болот. Жада калса сактоо мөөнөтү өтө кыска болгон сүт азыктарынын арасында Казакстандын каймак, май, йогурттары сатыкта турат. Местные товары — это в основном товары скоропортящиеся. Колбаса, молочные изделия, мука. Колбаса, он сүт азыктары жергиликтүү, аларды четтен алып келүү кыйын, тез бузулуп кетет. Сүт азыктарынын арасында Белоруссиядан, Казакстандан келген товарлар бар. Бирок алардын баасы кымбат болгондуктан биздин кардарлардын 2-3% гана сатылышат. Товары нижнего ценового сегмента, среднего ценового сегмента — это в основном местные производители. Супермаркет кожоюндарынын айтымында сатыкка чыгарган товарлардын жарымы импорттук, жарымы ички өндүрүштүкү. Жана четтен келген товарлардын көлөмү көбөйгөн жок. Өткөн жылга салыштырмалуу кайра жергиликтүү өндүрүшчүлөрдөн 2-3% көбүрөөк сатып ала баштаганын айтышат. Мы столкнулись с серым импортом. Наши конкуренты не плательщики НДС. Это базары, это павильоны, которые работают на патентной основе. Берут товар у серых импортеров, у контрабандистов. Бирок азыр серий импорт күч алды. Товарлар контрабандалык жол менен алынып келип, майда дүкөндөрдө, базарда арзан сатылып жатат. Албетте, алар эч кандай салык төлөбөйт. Биз кошумча нарк салыгын төлөйбүз. Биз товарларды анчалык арзан сата албайбыз. Бул улана берсе, жыл аягына чейин бир топ супермаркеттер жабылып, цивилизациялуу сатыктан базарга өтүп калышыбыз мүмкүн. Дистрибьюторов сокращаются, они меньше платят в бюджет. В итоге это, мое мнение, приведет к банкротству каких-то сетей на рынке. Контрабанда чегара ачылгандан кийин көп тармактардын баш оорусуна айланды. Казакстандан контрабандалык ун бир топ тегермендердин ишин токтоткону белгилүү. Ушундай эле жол менен алынып келинген жашылча жемиштер дагы жергиликтүү фермерлерди чыгымга учуратууда. Фермерлердин айтымында базардагы жашылча жемиштердин 90% контрабандалык жол менен келип жатат. Контрабанда көбүнчө Өзбекстандан, анан Казакстан аркылуу эле Өзбекстандын бадыраңдары, помидорлору Казакстан аркылуу кирип атат да. Эгерде алар расмий түрдө бүт документтерин баарын толуктап баарын алып келсе, ошо айырмасы где-то 20-30 сом болуп калмак экен. Анан алардын баары контрабанда менен өтүп кеткени үчүн салыктар эчтеке төлөнбөй эле өтүп кетет. Анан аябай баасын чүрүп кетет. Мисалы үчүн биз бир убакта ошо 100 сом, 120 сомдон сатып аткан кезде базардан ошентип фуралар менен алып келип кетишет, контрабанда мененчи. Анан болду, толтуруп салышат оптовиктер. И бир күнүн ичинде 70-60 сомго чейин чыгып кеткен убакыттар болот да. Статистикалык комитеттин маалыматында жыл башынан бери өткөн жылга салыштырмалуу сүт жана сүт азыктары 20%, буудай 11%, мөмө жемиштердин ширеси 8%га көп импорттолгон. Баарынан дагы чай 2 эсеге көп четтен сатылып алынып келинген.
Бул Капитал командасы даярдаган аптанын экономикалык обзору болду. Капиталдын орусча чыгарылышы менен 4-чү күнү кечки саат 8:25 кесиптешим Айсулу Текинбаева тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле экономика, бизнес, финансы темаларындагы кызыктуу макалалар 3W Чекит Капитал Чекит KG сайтында. Баш багууну унутпаңыз. Ишиңизге ийгилик.